Assalamu алейкум, қыздар, қандайсыздар? Құтман таң. Күндердің ең миық күні болған бүгінгі жұма күніңіздермен құттықтаймын. Бүгін жұма күні дағы ойындың жиынтығын шығарамыз. Кеше аябай соңғы күн болды. Бұда күні ақыл алсуыма стоматология барғанда бетім шишіп кетті. Шоғылға кеше эфирге шыға алған жоқмын. Кеше осыны да чоңа çalбай қиналып жүрдім. Бүгін Құдайға шүкір жақсы. Ошон үчүн айтам да, постоянно биз өчүсүн адамдар бар нерсебизди барктабайбыз да. Сөзсүз түрдө бизге баркташ үчүн бир жерибиз ооруш керек. Кече кадимкидей тишим ооруганда оозумду нормально ача албайм, шилекейимди жута албайм да. Бирок биз ар дайым бир нерсебизди жутуп, бир нерсе жеп, жүргөн учурубузду биз Аллах Таала берген неаматтарды көбүнесе сезбейбиз дагы, ошол нерсеге да шүгүр келтирбейт экенбиз да. Бирок кээ бир адамдар бар да, ушундай оорулар менен ооругандар бар постоянно даже туалетке, дааратканага, кичи эмеге бара албай кыйналгандар бар, элестетиңиздер. По большому бара албагандар дагы бар, мисалы. Алар үчүн ушунчалык бир азап да барып келиш. Биз ушул постоянно өзүбүздүн эле колдонуп жүргөн нерселерден эле сезбейбиз ушул нерсени дагы. Сезиш үчүн сөзсүз түрдө ооруш керек да. Ооруганда гана деп туруп Аллах Тааланын берген неаматты эстейбиз. Бизге деген ушул орган берип койгон, минтип койгон, тегинтип койгон депчи. Качан гана биздеги бар орган ооруганда гана, ошол учурда гана биз билет экенбиз да. Менде деген ушундай орган бар экен. Ооруганда гана Аллахым ушул жерим оорубасынчы деп биз ошол учурда сезебиз. Ошол учурда гана Аллах Тааланын берген неаматты түшүнүп шүгүр келтирет экенбиз да. Ага чейин ал нерсени билбейбиз дагы, сезбейт дагы экенбиз. Эң негизгиси баягы бир ыр бар го, ошол ырдын маанисин эми түшүнүп атам да. Оорунун кадырын ооруган адам билет, жокчулуктун кадырын жокчулукта жүргөн адам билет деп атат да. Ата-эне кадырын ата-энеси жок адам билет деген сыяктуу. Баланын кадырын баласы жок билет деп. Бардык нерсени ошол өзүнүн чувству жеткен адам ошо башына келгенде аны билет экен да. Ошол айымдар. Буга чейин кечээ бир кыз сиздер негизи эле суроо бергенде карасаңыздар, азыр могу эфир бүтөт го. Биз эфирди сактап коебуз, сактап койгондо астына комментарийге жазып койсоңуздар, кандай сурооңуздар бар, эмне сурооңуз бар, эмнени түшүнбөй жатасыздар, кандайдыр бир суроолор болгон болсо, бунун астына жазып койсоңуздар, мен ошол суроого мен в конце кийинки сабакта мен жооп берип коёмун. Анткени кечээ кыздар неге деди, медитация менен аффирмация дегендер эмне үчүн ширк, дагы кандай, эмне үчүн ошо психологияда көп техникалар ширк, ал нерсе ширк деле эмес го дегендер дагы сурагандар да болду кечээ личкамда. Эми ал нерсенин бардыгын просто ойлонуп көрө турган болсок, мына караңыздарчы. Подсознание может все дат, подсознание может все дат. Подсознание, адамдар уже, подсознание может все. Мен подсознанияма кирип калган үчүн менде ушундай болуп атат. Мен подсознанияма кирип калган үчүн мен кедеймин. Мен подсознанияма кирип калган үчүн мен жолдошум менен мамилем начар. Менин подсознанияма кирип калган үчүн менин кайнанам менен мамилем жаман. Же кандай дагы. Менин подсознаниямда акча жаман деген үчүн менде чындап эле акча жаман болуп атат. Акча мага келбей атат деген сыяктуу. Или кандай? Бул нерсени азыркы учурда ушунча актуалдуу болуп кетти. Шайтан айтпадым беле, шайтан чын айтып дагы, калп айтып дагы адамдарды жолунан адаштырат. Элестетиңиздер, ал чын айтат дагы, калп айтат дагы. Адамдар чындап эле азыркы учурда эми адам кейпин кийген шайтандар өтө көп. Аябай көп болуп кетти. Бул нерсени илим албаса адам ак караны ажырата албай эле жүрө берет. Тигил эмне десе, ошол экен. Бул эмне десе, ошол экен деп. Мен деле ошондой болуп жүргөмүн. Тиги калпырлардын сабактарын сатып алып, курстарын сатып алып, орустардын ал жактагы техниканы ушунча керек экен деп колдонуп, эң биринчи очередь сиздер кандай курс окусаңыздар дагы, кандай билим алсаңыздар, илим алсаңыздар дагы, ойлонуңуздар, ошол илим сизге пайда алып келип атабы? Ошол илимде пайда бар экен. Мындай логиканы иштетип, акылга салып фильтрлеңиздер. Сиз кимдерден окуп атасыздар? Кимдерден билим алып атасыздар? Кимдерден курс окуп атасыздар? Ал курс окуп жатканда ал адамдын техникалары кайсы жактан келген?
тиги Тони Робинстенби же Харви деп койчу ушул жактын тиги капырлардан алган техникалар бекен, Петр Осипов, ким дагы, Аяш Шабудинов, дагы ким. Иши тиги капырлардан келген техника экен. Мына ошону эске алып коюңуздар дагы, андан кийин отуруп анализдеңиздер. Ошолордун айтканы чынбы, же биздин Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айтканы чынбы? Куранда айтылгандар чынбы, мына жазылгандар. Азыркы айтылып жаткан нерсенин бардыгы Куранда 1400 жыл мурун эле айтылып койгон көп нерсе. Бардыгы Куранда бар. Бирок биз тиги айткан, баланча айткан, тиги айткан деп колдонуп жүрөбүз. Азыркы учурдагы техника караңыздарчы, подсознание может все деп адамдарды ушундай заблуждение кылып койгондагы, адамдар отурат да, жолдошу менен урушуп кетсе деле, бул менин установкам, мен установкага кирип калган, ошон үчүн мен ушундай болду. Менин установкам, мен ошол установкамда кедейчилик бар болгон үчүн кедей болуп калдым деп. Жок, ал сиздин установкаңыз эмес, ал сиздин подсознанияңыз эмес. Подсознанияда андай кудрет жок. Андай подсознание может все деп адамдарды заблуждение кылып койду. Подсознание не может все. Болгону Аллах Таалам улук зат, Аллах Таалам может все. Аллах Таалам гана сизди мындай кедей кылам десе кедей кылат, бай кылам десе бай кылат. Аллах Таалам тагдырыңызга эмне деп жазып койгон болсо, ошол нерсе болот. Подсознание эмес, а установкаңыз эмес. Аллах Таалам сизге берем десе берет, бербейм десе бербейт. Бардык нерсени өзүңүздөн амал кылышыңыз керек болот. Эгерде сиз жашооңузду жаркын кылып, жашооңузда береке келсин дей турган болсоңуз, күнүгө зикирлерди чалыңыз. Аффирмация айткандын ордуна, визуализация кылгандын ордуна күнүгө мына салаваттарды айтыңыз. Пайгамбарыбызга аят курсин окуңуз. Мына ибадаттарды кылыңыз күнүгө. Намаз окуңуз. Мына ушул эле нерсени кылыңыз. Неге башкалардын техникасын кыйналып жасап отурасыз? Күнүгө эми өзүңүз ойлоп көрүңүзчү, ошол техникаларды жасап жатканда өзүңүздө кандай ощущение болот? Кандайдыр сомнение, шек саноо болот абы? Кой мен ушучу мен тура эмес кылып атам. Же байкап көрүңүз, намаз окуганда ошондой шек саноолор болот абы. Намаз окуганда жеңилдеп калып атасызбы, же жанагындай шек саноочу техникалар жасаганда сизде мындай шек саноолор болот абы? Экөөнү салыштырып көрүңүзчү. Кайсы учурда сизде мындай неприятный болуп атат, гипномедитация, медитациялар жасаганда сизде ушундай сопротивление болот абы? Койчу болбойт, бул чода мен бир туура эмес нерсе кылып атам деп. Же зикир айтканда, зикир чалганда, субханалла, 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 альхамдулилля, 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 Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Анан келмелерди айтканда сизде шек саноо болот абы? Бир мынтип байкап көрсөңүз өзүңүздүн телоңузду деле, биз зикир чалганда, биз Аллах Тааланы көп эстегенде, ибадаттарыбызды кылганда, амалдарыбызды, бардык нерсеге амалдарыбызды кыла турган болсок, бизде жүрөгүбүз тынч алып калат. Кайсы учурда сиздин жүрөгүңүз тынч алып калат? Тынчтыкка бөлөнүп калып атат. Ошол нерсени эстеп туруп өзүңүздөр анализ кылыңыздар кадимкидей. Жөн эле жасайт десе эле жасай бербеш керек да. Анан кечээ эме деп айтты. Бир кыз. Абида. Ата-энеге болгон абида деген бар да. Силер болсо жок деп жатасыңар. Абида деген бар. Абида бар болгон үчүн психологдор абидасын арылтып атат да. Анан мынтип атат да, тинтип атат да деп. Мындай да айымдар. Эгерде абида бар болгондо, ата-энеге болгон абида болгондо, абидадан жабыркап калганда, анда мындайча айтканда детская травма деген бар. Детская травма кичинекей кезибизде ким эме деп койсо ошол нерсе эсте калып калат да, анан мынтет да, тинтет да, анан жашоону талкалайт да ошол нерсе деп жатпайбы? Эгерде жашоону талкалаган болсо, Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында жашоосун бир карап коюңуздарчы. Өмүр баянын бир окуп коюңуздарчы, мейли электронный варианты болсо деле. Анда Мухаммед пайгамбарыбыз вообще детский травма менен жатып калган экен да, караңыздар. Ал деген энесинин курсагында жатканда эле атасынан айрылып калган. 6 жашка чыкканда энесинен айрылып калган. Элестетиңиздер. Ал төрөлгөндө эле, мына илгери билесиздер да, арабтарда төрөгөндөн кийин апасы эмгизген эмес, кошумча кармелицалар эмгизчи да, башка энелер эмгизип, ал эмгизгенден кийин гана апасына берчи. Дал ошол учурда Мухаммед пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам эмгизип, бирок эмгизде эмчектен чыгарып апасына берген учурда, эми апасына келип мээрим алайын деген учурда апасынан айрылып калган. Апасынан кийин андан кийин баккан чоң атасынан айрылып калган, караңыздар. Эң жакын көргөн, жакшы көргөн атасынан айрылып калган. Бир эле жыл колунда туруп. Ошентип жүрүп ал канчалаган кордуктарды көргөн. Канчалаган кордуктар көргөн.
эгерде детская травма болгондо анда Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын деле детский травмасы болбойт беле анда. Мындай бир аз биз мындай артка салып коюшубуз керек бул жерден. Азыркы учурда эмне сен кичинекей кезиңде ата эне монтип кыйкырып койгон, ошон үчүн сенде ушундай болуп атат деп койсо эле биз ооба ошондой болуп калган деп эле отурабыз да. Кичинекей кезиңде сага ата энең игрушка, сен игрушка алам дегенсиң, ал алып бербей койгон. Кичинекей кезиңде сен минткенсиң, анан ошон үчүн сенде детская травма калып калган. Бул эмне деген шындык? Ар бир ата эне өзүнүн баласын жакшы көрөт жана бул эч кандай травма да эмес. Бул эч кандай обида да эмес. Өзүңүздөр деле мынтип акылга салып ойлосоңор, Аллах таала эмне деген? Ата энени ыраазы кылууга деген, ата энеге тарымга деген эмес эч качан. Ата энеге ыраазы кылып, ата энеге берип, ата энеге жакшылык кылууга деген. Эч кандай тарынып, обида кармап, мен деген кичинекей кезинде ушинтип койгонсуңар да, силер деген монтип койгонсуңар деп ата энеге претензия коюуга деп эч жерде айтылган эмес. А бирок азыркы учурда ошо биздин болуп жаткан азыр жагдай, көрүнүп жаткан жагдай, көптөгөн психологдор деп коеюн мейли, көптөгөн коучтар ушинтип алышкан да. Эми аларга деле Аллах таала илим берсин, ыйман берсин. Мындайларды көргөндө болгону биз жамандап, же мындай тигиндей деп отурбайбыз. Аллах таала ыйман берсин жүрөктөрүнө, илим алышсын деп гана дуа кылып коюш керек. Качан гана адам илим алганда, вот ошондо гана ак караны ажырата алат. Илим алмайын, болду ким эме десе ошону ээрчи берет дагы ак караны ажырата албайт. Кимдики туура эмес, кимдики ширк эмес, ажырата албай колдоно беришет экен. Бирок азыркы учурда өкүнүчтүүсү антип чыккандар өтө көп жана алар ушунчалык адамдарды заблуждение кылып атат. И адамдар канчалаган адамдар алардын артынан ээрчип атышат. Өкүнүчтүүсү илим алган, илимдүү такыла устазалар дагы ушунчалык көп, бирок алар чыкпай атышат. Адамдарды үгүттөп, адамдарды туура жолго салып, мындай интернетке чыкпай атышат да. Бирок ушунчалык илимдүү сонун устазалар бар. Мына мен өткөндө 6 сааттап, 7 сааттап сүйлөштүм го устазалар менен. Ушундай суроолор көп болду менде. Улам суроо берип жаткан да. Караңыздарчы. Бул жерде эң негизгиси мындай шайтандар ушунчалык азыр мындай алдагандар, мындай шайтандын жолуна салгандар ушунчалык көбөйүп кетти. И эң өкүнүчтүүсү жолук салынган. Бул жерде айтам ислам идеальный. Исламда эч кандай бир кынтыксыз бир чаң таппайсың. Ислам дини ушунчалык идеальный. Эгерде биз ислам дини менен жашай турган болсок, Куранда айтылгандай, Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянынын артын сүннөттөрү менен биздин китебин окуп туруп, ошонун сүннөттөрү менен жашай турган болсок, ошол сүннөттөрүнө амалга турган болсок, биздин жашоо идеальный болот. Ушунчалык бактылуу жашамакпыз. Анан бизде көбүнчөсүнүн адамдарда мындай заблуждение бар. Жол кие алса эле, хиджаб кие алса эле, ал идеальный деп элестетишет да. Айымдар ушул жерде бир эске алып коюңуздар. Жолук салып, хиджаб кие алса эле болду. Бул идеальный деп элестетпеңиздер, эч ким идеальный эмес. Бир гана идеальный бул жерде Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз болгон. Адамдар эч качан идеальный эмес. Жолук салынып кое берет, бул эми парз. Бирок ал адам илим алды, вот ошол вопрос. Илим алганбы? Же жөн эле ал акчаны көздөп, акчаны максат кылып эле эптеп сатып атабы? Кээ бир курстар бар, ооба, зикир чалдырат, истигфар айттырат, намаз оку деп коет. Бирок анын да курста ошо окутуп жатканда 5-өөсү жакшы жакка үндөгөн болсо Аллах жолуна, анын ичинде 10-оосу ширк болот да. Караңыздарчы, эми акча потогун ачтыруучу же кандай акчаңды көбөйтүүчү техникаларды берем. Сенде акча потоктору жаалып калганда, акчанын блоктору туруп калганда сенде десем, бул эмне деген шындык? Акчанын потокторун ачтыруучу бул кандай нерсе бар экен? Ал ушунчалык акчанын потокторун ачып коюучу кудуретке ээ экен. Айтып жатпаймынбы сиздерге берген да Аллах таалам, алган да Аллах таалам. Азыр сиздин жашооңузда болуп жаткан нерсенин баардыгы Аллах тааландан. Анан көбүнесе менден дагы көп айымдар сурап калат. Ушундай карызым көбөйүп кетти, ушунчалык кыйналып кеттик. Анан тигиндей баланча саланча деп мага жардам берип койгулачы, же болбосо минтишип койгулачы, тинтишип койгулачы, адамдардан жардам сурап, сбор чогултуп, ушул карызыман кутулта койгулачы дегендер. Бул жерде мен карыздан кутултуучу эмесмин. Мен биринчиден бул жактан илим менен гана жардам бере алам. Илим алган илимдер менен бөлүшө аламын. Эмнени туура көргөн болсом, кандай нерселерди алып аткан болсом, буга чейин мен кандай каталарды жасап жүргөн болсом, ошол нерселерди гана айтып мен сиздерге илимге чакыруучумун. Таухидке чакыруучумун, жалгыз гана бир Аллах таалам деп. И бул жерде мен эгерде сиздер карызыңыздар бар болсо, жашооңузда кыйналып жаткан болсоңуздар, эмне деп жатамын? Адамдарга, пенделерге эч качан кайрылбаңыздар.
Біреулерден жардам сұрап, біреулерден ешқашан күтпеңіздер. Ошо қарызыңыздар барбы? Дал ошол қарызыңыздар қинап жатабы? Аллах Тағалаға кайрылыңыздар. Аллах Тағалаға кайрылыңыздар. Аллах Тағала неге беріп атат ошол сыноону? Неге ошол нерсени башыңыздарга берип койду? Аллах Тағала мага ушул пендем кайтып келеби? Мага ибадат кылсын деп берет. А биз ошол ибадат кылгандын ордуна, Аллах Тағаладан сураган ордуна кайра барабыз дагы башкалардан сурап жүрөбүз, башкалардан жардам күтөбүз, башкалардан күтүп атабыз ошол нерсени. А бирок сиз бир эске алып, бир Аллах Тағаланы эстеп коюңузчу. Ушул карыз эмне үчүн берилди болду экен? Сиз эмне кылдыңыз? Ошо анализдеңиз. Неліктен ушул карызга батып кеттиңиздер, эмнеликтен болду ушул нерсе? Я Аллахым деп Аллага кайрылыңыздар. Балким Аллах Таалам сизди ибадат кылышты каалап жаткандар сизден. Сизди өзүнө жакындаткысы келип жаткандар. Ал эми биз өзүнө жакындабастан кайрадан биз башкалардан издеп эле башка нерселерди ойлоп жүрөбүз да. Башкалардан эч качан жардам күтпөңүз. Эч качан. Мен бул жактан сиздерге балык кармап бербеймин. Балык кармаганды үйрөтөм. Мен сиздерге бул жакка тренер катары боломун. Сиз мен айтканымды гана угуп, кылып алып, амал кыласыздар. Болду. Бул жакта буга чейин кандай нерселерди кылып жүргөн болсоңуздар, психологторго кайрылып, гипномедитация жагында техникалар жасап жүргөн болсоңуздар, буга чейин Аллага кайрылбай эле жөн эле тилиңиздин учу менен эле намаз окуп, тилиңиздин учу менен эле зикир чалып жүргөндүрсүздөр. А бирок чыныгы жүрөктүн тынчтыгы кандай учурда болот? Чыныгы жүрөктүн тынчтыгы сиздер жүрөк менен Аллах Таалама кайрылганда, жүрөк менен зикир чалганда, жүрөк менен намаз окуганда, жүрөк менен ибадат кылганда, вот ошондо гана жүрөктүн тынчтыгына ээ болосуздар. Бул проект жүрөктүн тынчтыгы проектисе, жүрөктүн тынчтыгына ээ болуу. Жүрөк канткенде тынчтыкка ээ болот, Мына караңыздар. Ушул боюнча болот. Бул жерде жана канчалык деңгээлде жашооңуздарда, жүрөгүңүздөрдө Алла менен байланыш болгондо, ошондо тынч болот дагы, жашооңуздар дагы ошончолук жеңил болот. Буга чейин кичинекей нерсени ойлоп дагы кыжалат болуп жаткан болсоңуздар, болду, уже кичинекей нерсе дагы сизди кыжалатчылык алып келбей калат. Мен буга чейин ар дайым запустар жасайт болчумун, ар дайым сатуулар жасайт болчумун. И ар дайым менде напряжение болот болчу да кадимкидей. И мындай дүйнөнүн артынан мен мынча жазашым керек, мынча табышым керек, мынча акча табышым керек, мынча табышым, мен мынча акча жасашым керек, мынча иштешим керек, вечно ушинтип болчумун да. Мен тигини алышым керек, буну алышым керек, мен машина алышым керек, үй алышым керек, тигини алышым керек, буну алышым керек. Дүнүйөнүн артынан чуркап калганмын. Азыркы учурда дүнүйөнүн артында чуркагандар көп. Үйгө мен палас алышым керек, тигини алышым керек, буну алышым керек деп эле кечке ушундай майда нерселерди айтат. Ал нерсеге жетпей калса кыжалатчылык келет, тигини кылышым керек, буну кылышым керек дейт. Көрдүңүздөрбү? Эң биринчи максаты дүнүйө болуп калган да. Бирок азыр сиздер зикир чалып атасыздар, ибадатыңыздарды кылып атасыздар. Аллага болгон сүйүүңүздөрдү, Аллага болгон ишенимиңиздерди дагы күчөтүп атасыздар. Сиздерде кандай болуп калды ощущение? Кадимкидей жеңилдеп калдыңыздарбы? Менде Аллага болгон байланыш күчөгөндө, жүрөгүм менен чындап кала баштаганда, могул жакта дүнүйө мага не важно болуп калды, байкасаңыздар. Мен даже мурункуга окшоп, мурунку курстарымды даже сатпай да калдым. Мурункуда окшоп мен набор да албай да калдым да. Анткени мага ал нерсе өтө маанилүү деле болбой калды. Мурун аябай маанилүү эле. Кыжалат болуп болчумун. Ар айдын 20-сы мен набор да алат болчумун. Бирок азыр мен набор да албайм, кыжалат да албайм ал нерсеге. Мурун тимеди изилдеп, курстарды окуп, курстардан билим алып, ал жактагы техникаларды кошуп эле ушинтип эле болчумун. Азыр могул жактан илим алганда, илимди баягы кудук каскадай деп коет го, илим алган. Илимдин түбү түгүнбөйт экен. Бизге мына ушинтип Куранда эле айтылган экен. Бизде баягы төрөлгөндөн өлгөнгө чейин илим алган деп жазган экен да. Бейишке жол илим алуудан башталат деп, Ошол сыяктуу илим алсаң, илим түгөнбөйт экен. Ушунчалык могул жак интересный экен, баягы курстар калып калат да. Бир мен сиздерге мына айтайын. Курстан курска окуп жүрө бербестен, бир Куран китеп алып өзүңүздөргө, же болбосо Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдан өмүр баянын китебин алып туруп, бир окуп коюңуздарчы. 15 миң, 20 миңдик, 30 миңдик, 100 миңдик курстарды алгандын ордуна мен сиздерге гарантия берем. Сиздердин жашооңуздарда ушул эле китептер оңолтуп коет сиздерди. Сиздер бул дүйнөлүк эле бакытка бөлөөбүздөн, сиздерди эки дүйнө бакытына бөлөп коет. Эки дүйнө бактылуулугун алгыңыздар келсе, ушул китептерди алыңыздар да окуңуздар, баягы курстарды алып окугандын ордуна. Особенно психологиянын ордуна. Психология ислам дини психологияга муктаж эмес. Муктаж эмес. Мен бирдеке болсо эле психологко барышым керек. Мен мынтип кеттим, анан депрессияга түшүп кеттим, стресске түшүп кеттим деп, наоборот, китеп окуңуз, Куран китеп.
ошондо сиз түшүнөсүз эмне болуп жатканын. Ошондо гана ак караны ажырата аласыз. Ошондо гана азыркы учурдагы соц тармактагы болуп жаткан нерселердин баардыгы, азгырыктардын баарын азгырылбай, туура жолду тандап адашпай жашап каласыз. Бирок эми пендебиз биз. Сүйлөп жатканда, бирдеке болгондо биз адашабыз. Биз пендебиз да, кээде жек көрөбүз. Жек көрбөйүн десең да жек көрүп кетесиң. Кээде бирөөгө тартынбайын десең да тартынып аласың. Кээде бирөөнү жамандабайын десең да жамандап аласың. Могу тил жумшак болгондуктан да ар дайым бизде күнөөлөрдү жасап коет. Кээде тыйсаң да тыйылбай калат да. Дал ошол учурда биз болгону күнүгө өзүбүздү контролдоо менен, өзүбүздүн үстүбүздө иштеп эле өзүбүзгө өзүбүз андай көпчүлүк мындай болот го, адамдар мен баламды тарбиялайын, жолдошумду тарбиялайын, кайненемди тарбиялайын, тигини тарбиялайын деп, жок. Адамдын эң мындай чыныгы максаты бул жерде күнүгө өзүн өзү тарбиялаш. Өзүңүздү тарбиялап көрүңүзчү күнүгө. Күнүгө зикир айтканга тарбиялаңыз. Күнүгө намаз окуганга, намазды вовремя убактысында туруп окуганга. Бүт нерсени убагында кылууга, уктуңузбу, уккан нерсеге амал кылууга өзүңүздүн көзүңүздү тарбиялаңыз. Өзүңүздүн кулагыңызды, оозуңузду, тилиңизди, колдоруңузду тарбиялаңызчы. Канчалык кыйын экенин ошондо түшүнөсүз да. Башка бирөөнү тарбиялап, башка бирөөгө акыл үйрөткөндүн кереги жок. Бул дүйнөдө адамга күнүгө өзүн өзүнө тарбиялап туруш керек. Күнүгө могу напси азгырат кадимкидей. Балким 5 күн, 10 күн намаз окуйсуздар. Андан кийин азгырып башташы мүмкүн. Койчу окуй эле тур. Койчу окутай бер, турбай эле кой деп. Зикир чалышыңыздар мүмкүн. Азыр могу жүрөктүн проектисинде алкагында сиз чалып атасыздар, азыр күнүгө отчет жөнөтүп атасыздар. Бирок бул проект бүткөндөн кийин эле минтип отуруп калышыңыздар мүмкүн. Баягы жери чыккан шариктей болуп, эми караңыздар. Ошон үчүн ошол нерсеге, ошол акыбалга жетип калбаш үчүн сиздер күнүгө өзүңүздөрдү тарбиялаңыздар. Кадимкидей тарбиялашыңыздар керек болот. Анткени бул жашоодо шайтан сизди алысыратып коет. Кимдин такыбалыгы аябай күчтүү болуп кетаткан болсо, кимдин ыйман келип жүрөгүнө, ыйманы күчөп келаткан болсо, дал ошону ыйманың күчөбөсүн деп азгырат. Ар кандай способ менен. Балким жакыныңыз койчу, окуй эле кой, минтпе, тигинтпе. Сен андай болсо минтип каласың. Дагы бирөө келип адаштырышы мүмкүн. Же соц тармактарда жагандай окумуштуулар, ой, миллион таптым, же болбосо кандай, мен машина алдым, үй алдым, сага да үйрөтөмүн, мондай техникаларды кыл десе, ошол ширктерге кетип калышыңыздар мүмкүн. Ширк кылган адамдарды Аллах Таала эч качан кечирбейт. Биз болгону ошо мурун билбей кылып алган болсок, Аллах Тааладан кечирим сурап тобо кылабыз. Тобо келтиребиз, кадимкидей кечирим сурайбыз. А эгерде биз билип туруп кылган болсок, андай элестетиңиз, кандай акыбал болот, Сиз эми бул проекттин алкагында ушул нерселердин баарын түшүнүп алдыңыздар. Эми бул нерсени кийин кылбаганга аракет кыласыздар. Уже сиздер анализдегенде үйрөнүп калдыңыздар, эмне жаман, эмне туура эмес экен, эмне туура экенин мына ушул проекттин алкагында сиздер түшүнүп алдыңыздар. Бирок мен кийинчерээк дагы буну дагы прям аяттар менен, хадистер менен дагы түшүндүрүп берем. Кайсыл жерде эмне келтирилген, Эң негизгиси ушул нерсени түшүнүп алдыңыздар. Канчалык адамдар азыр адашып жүрөт, адашып туура эмес техникалардын артында жүрүшөт. Өкүнүчтүүсү ошол техникаларды жолукчан айымдарда үйрөтүп жатышат. Эми бул нерсенин баардыгы ошол ыймандын жоктугунан, биринчиден, илимдин илим жоктугунан, илим албагандыктан, акчанын артынан акчаны көздөп эле окутуп жаткандыктан болуп жатат бул нерсе дагы. Бул нерсенин баардыгы ошо напсинин айынан болуп жатат. Напси ушунчалык күчтүү, адам напсисин жеңе албайт да. Бир жолу ал жерден акча таап калдыбы, болду. Ал акча алыш керек да. Акча алыш керек, ошол акчаны көздөп эле ал нерсени аралаштырып эле моюнтуп сата берет да. Ага не важно. Ал жакта ошол дин барбы, илим барбы, ширк барбы, ал жерде ширк кылып атабы, ширк кылбай атабы, не важно. Ал жерде Кудай деп аткан болсо, адамдар деле ойлоп калат да, бул Кудай деп үйрөтүп атпайбы, зикир чалдырып атпайбы, мындай нерсени айтып атпайбы, намаз окууга деп атпайбы, значит бул берген техниканын баардыгы эле туурады деп, ал жердеги берген техниканын баардыгын туура деп эсептей бергендеринде болот да. Бирок ал нерсенин баардыгы туура эмес. Кагазга жаздыртып, анан бир нерселерди жаздыртып, кагазды өрттөтүп, бул андай эмес кыздар. Кагазга жазып, аны өрттөштүн кереги жок. Болгону зикир чалып, Аллага гана кайрылуу керек. Дагы бир техникаларды жасап, анан кыйналыштын кереги жок. Ал техникалардын ордуна мына намазыңызды окуңуз дагы, дуа кылыңыз. Болду. Ушул сиздерге идеальный техника. Дагы кыздар кандай болду? Бул эфирдин астында дагы сурооңуздар болгон болсо, сурооңуздарды жазып койсоңуздар, мен ошол суроолорду окуп дагы кийинки эфирде сөзсүз түрдө жооп берем. Балким сизде дагы ушундай бир сурооңуздар бардыр ичиңиздерде. Бирок ошол сурооңуздарга жооп таба албай аткандарсыздар, кечээ айтмакчы, ким айтты дагы? Мен женский жактан ооруймун.
дарат алганда кыйналамын, дарат албасам болобу мага дейт. Бизде мындай уруксат берилген. Эгерде женский жактан ооруп жаткан болсоңуз, суу тийгизбе деген показания бар болгон болсо, сиздин ден соолугуңузга суу тийсе, женский жакта, анда ошол нерсе сизге зыян алып келе турган болсо, дарат алып жатканда кургактап койсоңуздар болот бумаганы. Эч кандай суу тийгизбей эле кургактап тазалап койсоңуз болот, Анан дарат алуунун эмесин мен да айтсам, дарат алганда да көп турамыз алышат экен дагы, ушунчалык кыйнап салат экен да. Дарат алыш ушунчалык оңой, гусул алыш да ушунчалык оңой. Гусул этип эле жышынып отурбайсың. 3 жолу эле үстүңө суясың. 3 жолу. Даратты толук кандуу ошол жака кошосуң. Жана даратта, гусулда биз ниет кылабыз башында. Аллах таалам ыраазычылык үчүн дарат алууга ниет кылдым деп кылган карап эле. Анан кийин эң башында колуңуздарды таза жуйсуздар. Андан кийин асты жагыңыздар жуйсуздар, кайра колуңуздарды таза жуйсуздар. Андан кийин колду таза жуугандан кийин 3 жолу оозуңуздарды чайкап жуйсуздар. Бул боюнча мен видео тартып коеюнчу, видео тартып киргизип коеюн, бир 5-10 мүнөт мындай өтө кыйнатыштын кереги жок. Дарат алыш аябай кыйын турбайбы, гусул алыш аябай кыйын турбайбы деп. Анан бул жакта дарат гусулду албай эле өмүр бою дарат гусул эмне экенин билбей да жүргөндөр бар экен, Сиздер күнүгө дарат менен жүрө турган болсоңуздар, ошол жерде да береке бар да. Мындай ошол күнү дагы сиз кандайдыр бир мындай туура түз жүрүп, туура түз жүргөнгө Аллах таалам эле туура жакка салып коет. Күнүгө мындай бирөөгө жиниң келе аткан учурда дагы дарат алып алышың керек. Анткени шайтанды суу басат деп коет го. Отту суу басат деген сыяктуу, Бирөөгө жиниң келип, бирөөгө мынтип, бирөө сизге аябай жамандап койду, же болбосо бирөөнүн сизге болгон жаман иш аракетин түшүнүп калдыңыздар, же угуп калдыңыздар, кайрага жаман иш аракетти кылыштын кереги жок. Эч качан андай кылбаңыз. Эгерде сиз ошондой иш аракет кыла турган болсоңуз, иш аракет кылайын деп жаткан болсоңуз, ага кайра ответ берейин деп жаткан болсоңуз, кийин өкүнүп калбаш үчүн дагы болгону чуркап барып эле дарат алып коюңуз дагы болду. Аллах таалама кайрылып коюңуз. Болду. Ага жаман көрүнүп, аны жамандап огош бетип кайра монтип бири-бириңиздер менен тирешип урушуп албаңыздар. Андан кийин мындай сабырдын да түйү болот. Сабыр кылыш керек. Мусулман адам сабыр кылыш керек десе эле, сабыр кылып отура бербеш керек. Эгерде кимдир бирөө сиздин артыңыздардан сөз кылып жаткан болсо, же болбосо кимдир бирөө сиздин диниңизге же жолуңузга асылып жаткан болсо, унчукпай отура бербеш керек. Жолуңузга асылса, ответ бериш керек. Эгер диниңизге асылса, ответ бериш керек мусулман. Өзүңүздү тепселетип койбош керек эч качан. Айткан, кимде ким өзүнүн динин коргосун деген. Коргосо, бул эң жакшы депчи. Өзүңүздүн диниңизди коргоңуз, өзүңүздүн жолуңузду коргоңуз, өзүңүздүн ыйманыңызды коргоңуз сөзсүз түрдө. Адамдарды жакшылыкка чакыруучу болуңуздар. Азыркы учурда мына өтө көп адамдар туура эмес жакка кетип атпайбы? Мына көп нерселерди кылып жатышат, Даже мына ушул эфирде деле ошондой кылып жаткан адамдарга таркатсаңыздар болот. Алар да көрүп алсын, алар да билип алсын, Алар дагы ошондой техникалардын артынан жүрбөстөн, курстун артынан биринен бирин окуп, психологдорго толтура барып эле толтура нерсени кылган ордуна Аллах таалама кайрылсын алар да. Алар да туура эмес кылып атканын билсин, түшүнсүн, туура жолду тандашсын. Туура жол бул жерде илим гана, илим алуу гана да. Эми баардыгыңыздарды жакшы көрөмүн. Bunun астына эфир коюп коюңуздар. Бүгүн кичине жакшы сүйлөп мынтип. Азыр болбой эле могул жактарым шишип турат, жактарым. Бирок болбой эле бүгүн да эфирге чыктым. Обещать этип койгонмун сиздерге сөз бергендей. Бүгүн кечеги мен сүйлөшкөн айым чыгам деди эле, эфирге чыгып намаз жөнүндө полный айтып берем деди эле кече. Случайно конок келип калды, кайнена кайнатамдар. Ошого кирейин, чыга албай калдым деп калды да. Ошол ал теманы деле өзүм айтып берет окшоймун, Ошол баардыгыңыздарды жакшы көрөм. Анан бүгүнкү жумаңыздар ийгиликтүү өтсүн. Особенно бүгүн эң сонун күн. Бүгүн эч кандай эме кылбай туруп, азыр эфирден кийин үйүңүздөрдү таптаза кылып жыйнап, тамагыңыздарды жасап, бүгүн зикирди көп айтыңыздарчы. Зикирди ушунчалык көп айтыңыздар, зикирден канча бир бөлүгүн даже садака катары ооруп жаткан адамдарга берип койсоңуздар болот, ошолорго ыйгарсаңыздар болот. Бүгүн садака кылган күн, садака кылуучу күн дагы. Садака кылсаңыздар ушунчалык өзүңүзгө жакшы. Аллах таалам садака кыла турган болсоңуздар, кырсык балилерден сактайт сиздерди. Бүгүн мына сиздерге жума күнү белек бере турган күн. Бүгүн жума күнү бири-бириңиздерге жакшылык кыла турган күн. Үй бүлөңүздөрдө эле балдарыңыздарга, жолдошуңуздарга, ата-энеңиздерге бүгүн эң жакшы күн. Бүгүн көп дуа кыла турган күн. Бүгүн көп салаваттар айта турган күн. Бүгүн өтө сонун күн. Ошол бүгүнкү күндү берип жаткан Аллах таалама ыраазычылык келтирип, бүгүнкү күндө көп дуа жасап, жакшы амалдарыбызды жасап калалы. Баардыгыңыздарга